Ички иштер министрлиги социалдык тармакта эки милиция кызматкеринин ортосунда араздашуу болду делген видео боюнча түшүндүрмө берди. Укук коргоо органы кызматкерлердин ортосунда эч кандай араздашуу болбогонун айтат. Кызматкерлердин ортосунда эч кандай араздашуу болгон эмес, түшүнбөстүк орун алган. Бир милиция кызматкери кысылып өзүн жаман сезип жаткан адамдарды алып чыгуу үчүн өткөрүп жиберүүнү суранган. Экинчиси кырдаалды өз учурунда түшүнгөн жок жана курчоо сызыгын үзбөөнү талап кылган. Туура эмес жүрүм-турум фактысы боюнча профилактикалык маектешүү жүргүзүлүп, маселе ордунда чечилген дешти Ички иштер министрлигинен. Министрлик жарандарды туура эмес маалымат таратпоого чакырды. Москва Киевти жапырт дрон чабуу үчүн айыптоодо. Орусиянын бийлиги Украина 1-сентябрда таң эрте өлкөнүн бир нече аймагында дрон менен чабуул койгонун билдирди. Москва жана Тверде электр станциялары менен мунай иштетүүчү заводду өрт чалды. ТАСС агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме берип кабарлагандай, 158 дрон атып түшүрүлдү. Министрлик Украина менен чектешкен Курск, Брянск, Воронеж жана Белгородко рекордтук 122 дрон учурулганын Телеграмдагы постунда маалымдады. Согуш маалында бул билдирүүнү көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. ТАСС ошондой эле Москва облусунда пилотсуз учактар Кашир райондук электростанциясына чабуул коюуга аракет кылганын жазды. Москва шаарында дрондордун бири Каподнядагы мунай иштетүүчү заводко тийгенде өрт чыкты. Каланын мэри Сергей Собянин өрт ооздукталганын, заводдун ишине коркунуч жаралбаганын билдирди. Москванын түндүгүдөгү Тver облусундагы Канаков райондук электростанциясында өрт чыкканын кабарланды. Жабыркагандар тууралуу маалымдалган жок. Чабуулдардан улам Орус башкаласындагы Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропорттору ишин убактылуу токтотушкан. 43 учак башка аэропортторго конууга аргасыз болду. Маалыматтарга караганда, бул Москвага коюлган эң массалык чабуулдардын бири болуп калды. Украинанын куралдуу күчтөрү азырынча комментарий жасай элек. Ишемиде Орус армиясы Украинанын энергетикалык инфраструктурасына 200дөн ашык пилотсуз учак жана ракеталар менен соккурган. Бир нече киши каза тапкан, жарадарлар бар. Далилдерге карабай, Орусия жарандык жайларды жана карапайым тургундарды бутага алганын танып келатат. Булак Азаттык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Жасайбыз. Протездүү, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Армения ЖККнун бардык түзүмдөрү менен кызматташууну токтотту. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян расмий Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бардык түзүмдөрү менен кызматташууну токтотконун билдирип, азырынча бул чечим жетиштүү деп эсептей турганын айтты. Бирок Армения ЖККдан качан толук чыгарып боюнча так датаны атаган жок. Бул тууралуу Детушвил басылмасынын орус кызматы жана News маалымат агенттиги жазды. Никол Пашинян быйыл 12-июнда Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгарын жарыялаган. Ал Азербайжан тоолуу Карабакты көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөрү оңой эмес болуп жаткан чакта ЖККга таяна албай койгонун бир нече жолу кайталаган. Бирикмеде үстөмдүк кылган Москва өз кезегинде Арменияны батышчыл позициясы үчүн айыптаган. Ага чейин Армения ЖККдагы каржылык катышуусун токтотуп жатканын жарыялаган жана бул аскердик бирикмедеги мүчөлүгүн токтоткон. 1992 жылы негизделген ЖККнун курамында 6 өлкө бар: Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Булак Азаттык. Чүйдө 5 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бишкек-Нарын Тору-Картууна жолунун 50 чакырымында 5 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Алдын ала маалымат боюнча кырсык бүгүн саат 16:30 чамасында катталган. Каза болгондор жана жаракат алгандар бар экендиги айтылды. Алдын ала маалымат боюнча Subaru үлгүсүндөгү унаанын дөңгөлөгү жарылып кеткен, анан карама каршы тилкеге чыгып,
кырсык болгон деп билдиришти мекемеден. Азыркы учурда жеринде жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жетекчилиги жана жооптуу кызматкерлер иш алып барууда. Булак Супер KG. Ар тараптан билим алууга умтулгула. Садыр Жапаровдун билим күнүнө карата куттуктоосу. Президент Садыр Жапаров 1 сентябрда кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Анда өлкө башчысы билим берүү системасында аткарылып жаткан иштерге токтолуп, жаштарды билим алууга үндөдү. Жаңы окуу жылынын башталышында бардык мектептер, жогорку окуу жайлар жана башка билим берүү мекемелери эшигин ачып, келечек ээлерин чыдамсыздык менен күтүп алышат. Бул окуя жылында республика боюнча 127 миңден ашуун жеткинчек алгач ирет билим уясынын босогосун аттап, билим дүйнөсүнө сүңгүп, келечекке сапар алууга кадам таштаганы турат. Мына ошондуктан барыңыздарды, агай эжейлерди, окуучуларды, студенттерди жана ата-энелерди 1 сентябрь билим күнү менен чын диlimден куттуктаймын. Бүгүнкү тез өзгөрүп жаткан дүйнө жүзүндө, санариптин технология заманынын арааны жүрүп жаткан кезде, кайсы гана мамлекет болбосун, билим берүү тутуму өнүгүүнүн өзөгүн түзөрүн аңдап, бул тармакка өзгөчө мамиле жасап келатышат. Биз дагы дүйнө агымынан артта калбай, билим берүү тармагын туруктуу өнүктүрүүнү мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатынын артыкчылыктуу багыты катары карап, окутуунун сапатын арттыруу үчүн бардык зарыл шарттарды түзүү далалатын көрүп келатабыз. Бүгүнкү күндө республика аймактарында мамлекет тарабынан балдар үчүн камкордуктар күчөтүлүп, бардык шарттары бар заманбап жаңы мектептер курулуп, четинен ишке берилүүдө. Быйыл билим берүүнүн сапатын арттырууга багытталган Алтын казык мамлекеттик программасын ишке ашыруунун алкагында мектептерде билим берүү системасын 12 жылдык форматка өткөрүү боюнча бир катар абдан маанилүү чечимдерди кабыл алдык. Өлкөбүздүн тарыхында биринчи жолу мугалимдер үчүн ноутбук сатып алууга каражат бөлүндү. Буйруса биринчи этапта алар STEM предметтеринин мугалимдери, андан кийин бардык мектеп мугалимдери камсыз болот. Мектептерде окуучулардын илимий техникалык жактан билимин көтөрүүгө абдан көңүл бурулуу. Ошону менен бирге улууларды, устаттарды урматтоого, элибиздин нарк насилин, каада салтын аздектөөгө, Кыргызстандын жараны катары кыргыз тилин так билүүгө маани берилүүдө. Ошентип аламдашуу мезгилинде улуттук кызыкчылыктарыбызды эске алуу менен өлкөбүздүн билим берүү системасын жакшыртууга, аны дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоого аракеттер жүрүп жатат. Мына ушундай шартта билимдүүлөрдүн заманы келаткан маалда окуучуларга, студенттерге ар тараптан билим алууга умтулгула деп кайрыла элем. Үйдөн адептүү болууга татыктуу тарбия, мектептен ар тараптуу терең билим алсаңар Кыргызстандын атагын чыгарып, эгемен өлкөбүздүн туусун бийик желбирете турган ийгиликтерге жетесиңер. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат деген жакшы сөз бар. Мектеп босогосун аттап жаткан жеткинчектердин сапары байсалдуу болсун. Жалпы мектеп окуучулары, студенттер жаңы окуу жылына жаңы дем, жаңы күч, жаңы жигер менен кирсин. Агай эжейкелерибизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Жаңы башталган 2024-2025 окуу жылыбыз жемиштүү болсун. 1 сентябрь билим күнү майрамыңыздар кут болсун деп жазылат куттуктоодо. Булак Супер KG.